Сооронбай Жээнбеков бүгүн 15 октябрда мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырып кетти. Ал буга байланыштуу элге кайрылуу жасап, кызмат ордунан дагы элдин бүтүндүгүн, коомдун ынтымагын жогору коерун билдирди. Урматтуу мекендештерим, тилекке каршы агрессия дагы эле токтобой, менин токтоосуз отставкамды талап кылышууда. Азыркы кырдаал эки тараптуу кагылышуунун болуусуна жакындап калды. Бир жагында митингге чыккандар, бир жагында күч органдары турат. Эки тарап кагылышса, кан төгүлүп кетет. Мамлекеттик резиденцияны коргоо үчүн аскер кызматкерлери, күч органдары курал колдонууга милдеттүү. Эки тарапты тең провокация калтырбоого чакырам. Урматтуу мекендештерим, мен бийликке тырмышып калган жокмун. Мен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү, коомубуздун ынтымагы баардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таркатууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле. Жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде амандык, жергебизде тынчтык болсун. Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетүүсүн коомчулук ар кандай кабыл алды. Себеби буга чейин легитимдүү бийлик катары иштеп турганы оң деген пикирлер да бар эле. Дүйнөлүк коомчулук Сооронбай Жээнбековду мыйзамдуу бийлик катары таанып, аны менен кызматташып келген. Ошол пикирлерге таянып, кызматта отуруп алууга деле мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок Жээнбеков андай жолду тандаган жок дешет тарыхчылар. Өз кызматынан дагы бул элдин, мамлекеттин келечеги жогору турат деген өзүнүн көз карашын улам айтып аткан. Мына ошол сөзүнө туруп, мына кетти, мамлекетте бир стабилдүүлүк орносо экен, тынчтык келсе экен. Мына саясий күчтөрдөгү ушундай бир мамлекеттин келечегине мына менин катышуумсуз өздөрү мамлекеттин колуна алса экен деген тарызда кетти. Ал арада Россия Кыргызстанга саясий кырдаал турукташканча финансылык колдоо көрсөтүүнү токтотту. Эми алдыда өлкөнү саясий туңгуюктан чыгарып кетүү милдети турат. Баш мыйзам боюнча президент мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырып кеткен учурда убактылуу Жогорку кеңештин төрагасы анын ыйгарым укуктарын өзүнө алат. Бирок нааразылык акциясынын катышуучулары жаңы шайланган төрага Канат Исаевдин да кетишин талап кылууда. Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда отставкага кетип жаткан президенттердин алгачкысы эмес. Буга чейин Аскар Акаев, Курманбек Бакиев мөөнөтүнөн мурда кетүүгө аргасыз болушкан. Сооронбай Жээнбековдун сапаттарына тарых дагы өз баасын берет. Бирок мамлекет башчылар алмашкан менен президенттик аппарат, маалымат катчылыгы ошол бойдон иштеп кала берет. Алар кандай гана президент келбесин кызматташып кетүүгө даяр. Жана мурдагыдай эле саясатты уланта беришет. Бул ирет ал каталарды кайталабоо керектиги айтылууда. Дайыма ошо президенттерди баардыгы жакшы, ушундай маалыматтарды берели деген ушундай бир жагдай мурдагы президенттерде дагы болгон, азыркы президенттин учурунда дагы болду. Бул жерде албетте маалыматтарды туура бербей, өлкөдөгү кырдаалды өз убагында сезип, ошондон чыгуунун жолдорун издебей аракет кылбоонун өзү мына ушуга алып келди. Өлкө башына келген сыноолордо президентке маалыматтар ачык жетпей жатканынын кесепетин карапайым эл тартты. Пандемия учурунда баары көзөмөлдө деген жалган маалыматтын айынан 1,5 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Ал эми шайлоо өнөктүгүндө добуш берүү таза өттү деген жалган маалымат өлкөнү туңгуюкка кептеди. Андыктан коомчулук люстрация аркылуу эскилерден тазаланууну талап кылууда. Себеби жаңыча ойлонуп, өлкөнү туңгуюктан алып чыгууга дарамети бар адамдарды мезгил талап кылып турат. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.